Бул жыгачтын көмүрү, чырканактын көмүрү да бул. Буга беркиндей көмүр болбойт. Арчанын көмүрү, жырканактын көмүрү, кайыңдын көмүрү гана болот. Буга өтө тезтик керек. Убагынан өтүп кетсе болбойт. Жана илгеркилер айткандай бол темирди кагаздай кескен кайчынын бирөө могул. Ушуну атам бир кемпирге бир күмүш оймок жасап берип алган экен. Ушул алиги чейин ушул кучтуу элек. Бирок кескени ушундай кесет. Материалдардын качествосу. Атайын ушуну кесе турган немеди алып кесип көрдүм. Болбоду. Кайчыдай кеспейт экен. Буну коңгуроодун купасы дейт. Коңгуроодун бул боолугу. Эми муну кепширлейбиз. Припой. Мурункулар кепшир деген. Бул 4-5 компонент кошулмасынан турган кепшир болот. Бунун ар кимисин монтип жукартып чаап алып туруп ошону кошобуз. Бул ошонун бурасы. Коңгуроодун боолугу кепширленди. Уже бул дайын. Эми мунун ичин тазалайбыз. Ичин монтип тазалап коебуз. Эми мындай шаригин салабыз. Бул шарик колдон жасалат. Бул да өзү ошол шарикке ылайыктуу металлдан жасайбыз. Бул кара металл. Илгеркилер жес деген, азыркы тил менен латун бул. Эми кепширленге дайын болду. Мурункулар монтип көмүргө ушундай көрүккө пайкалаган. Мына азыр пайка дайын болду. Буну эми азыр муздатып, анан сыртын таштетебиз. Эми бунун коңгуроодун астына коюлуучу илгери даалыдан койгон, сөөктөн, мүйүздөн койгон. Буну кандай кылып жасайбыз? Мындай тоо текен мүйүзү. Муну дайындап алабыз. Мына ошодон дайындалган, жукартылган. Мына коңгуроодун астына тагыла турган тиеги да дайын болду. Бул мүйүздөн жасалды, текенин мүйүзүнөн. Бул илгертеден келаткан биздин ата бабабыз ушундай кылып жасаган. Менин атам ушинтип жасап, мурунку усталардын өнөрүн ушинтип алып калган киши. Адан ушул мага өттү. Бул өзү сейрек кесиптешүүчү өнөр. Муну баары эле жасай бербейт. Бул кепширди түшүнгөн киши жүргүзөт муну. Ортосунда пайкаланган жерлери билинбей калган. Ушундай кылып жүргүзгөн. Бизге чейинки 50 жылдан ашуун болгон жылажы могул. Буну Багышбек деген уста жасаган экен. Ошодон атама таштап кеткен. Буну атам жаңы жасап, жаңы үйрөнүп атканда жасалган. Мурункулар менен азыркылар ушулар.